Uykusuzluk. Бұл нәрсе денсаулығы чын эле адамды каптайт. Бүгүнкү күнү ар бир адам муну менен жабыркаган и жабыркап атат. Жана бүгүнкү күнү ушул уйкусуздук актуалдуу, ушул уйкусуздук жөнүндө сүйлөшөбүз. Албетте уйкунун эки түрү бар. Бул узак уйку жана кыска уйку. Kimdir biri 2-3 saat uktasa es algандай эле болот экен, бирок kimdir biri аны оорукчал деп айтууга болбойт, ал ошо табигый ошондой жаралган. Kimdir biri 9 saat, 12 saatка чейин уктайт, аларга ошол жагат. Ал эми илим негизинде уйку өзү 7-8 saat болуш керек деп ортосун койгондор бар. Жаш өткөн сайын дагы уйку кыскарат, уйкусуздук көбөйөт. Уйкусуздуктун эки түрү бар. Бул психикалык жана соматикалык деп коет. Психикага байланышкан стресс, депрессия, болбосо соматика бул дененин оорусу себеп болгон уйкусуздук ушундай болуп бөлүнөт. Болбосо экөө тең бар. Ошон үчүн психосоматика деген диагноз койгон ошодон. Эми эмне кылыш керек? Кантип будан арылабыз? Эгерде ушул маселе, ушул суроо силерди кызыктырса, анда катталгыла бизге. Маселе маек кызыктуу болот. Эң биринчи, дегеле жашоо ритм өзгөртүш керек. Бул уйкуда эң изилденүү негизинде баарыбызга белгилүү эрте жатышыбыз керек. Убактысында. Мындайча айтканда 10-да, таза болсо 11-де биз уктап калышыбыз керек. Ошол эле учурда 5-6-ларда сергек болуу турат. Жана бул уйкуга жолто кыла турган жарык нерсе, телевизор жана ошол сыяктуу кандай бир электр жарыктарын өчүрүш керек. Эмне дегенде бул көз жумулганда, көмүш жылганда мелатонин деген гормон пайда болуп, уйкуну жакшылган ошол гормон болгондуктан ал караңгы, свет жок жерде пайда болот. Ошондуктан дегеле мен жарыксыз уктай албайт деген бул калп, ал андай уктаса дагы эс алгандай болбойт. Андыктан дагы эң биринчи нерсе, айтарыбыз эң негизги нерсе, стресс, депрессия алып келе турган нерселерден алыс болушубуз керек. Ошол эле учурда уктаардын алдында жана интернет деген балекеттен алыс болуш керек. Интернеттен какыр-чукурларды көрүп алып, баштагы көп мусорларды толтуруп алып, мына ошол уйкусуздукка эң биринчи алып келген ошол. Бүгүнкү көйгөй мына биздин балдарыбыздын башында турат, өзүбүздө дагы. Ал учурда ал жерден кандай бир комментарий, кимдир бирөө сөгүп койду, мындай эмес деп койду, айын менен ачышып отуруп, ой жүгүртүп алып, эми мен эмне кылам, эртең муну минтишим керек, антишим керек, же болбосо уктаардын алдында кандай бир талаш тартыш, үйдөгү үйөөсү менен аялы же башкалар менен кандай бир талаш тартыш, же бир кандай бир жаман нерсени кабарды угуп коюш дагы уйкусуздукка алып келерин билебиз. Ошондуктан стресс, депрессиядан алыс, ошо стресс, депрессияга алып келе турган нерселерден алыс болушубуз керек. Мелатонин демекчи. Бул зат өзү витамин D деген витамин таасир менен жакшы көп чыгат, бөлүнүп чыгат. Витамин D кайсыл учурда көп болот? Бул эгерде биз күндүз күнгө жарыкка көп сейилдеп жүрсөк, мына ошонун таасири менен уктаганда мелатонин көп болот. Уктаардын алдында биз көп байкайбыз. Шалдырап уктап калдым, чарчаганман деп көбүрөөк иштеген адамдардын уктап калганын көрүп атабыз. Эмне дегенде стресс, депрессия. Бул кортизол деген гормонду жана андай физикалык иштөө, жана физикалык машыгуу, физкультура жардам берет. Андыктан уктаардын алдында кичине сейилдеп, көбүрөөк башып, өзүңөрдү кичине физикалык жактан кичине нагрузка берип, анан жаткан адам жакшы уктайт деп келет. Негизи мен айтып аткан нерселердин бардыгы уйкуга гана эмес, ден соолукка дагы пайда. Ден соолукка кам көрөлү. Ал эми мен ушуларды кылсам дагы болбой жатат дегендерге келип туруп дем салдыргыла. Кандай сонун дем? Бул Куран окуу менен
Деги эле 25 жыл уктабай калган адам 12 жыл жакшы уктай албай жүрөм деген, уйкусуздуктан туруп алып уйкум жакшы болбой жүрөт. Мен ардекен ойлоп кыжалат боло берем. Деги эле алсыз болуп калдым, эчтеке кыла албаган жаман ойлор келе берет деген дем салуу менен сонун болгондорду мен айтып кетем, 90%-тан дагы ашыгы бар. Андыктан проблема болсо бизге келгиле, дем салдыргыла, жакшы болосуздар. Ассаламу алейкум.